Баратбай экөөс гүлдөргө суу ичирик. Адам өлсө сөзү калат артында дейт, жакшатагы жашай берет калкында. Айтматовдун сөзү. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Баягы тийилгенден бери кеңешпей аке, сиз үчөөңүздөр кезектешип атыптыр окшойт, а? Гүлгө сууйгандан кийинки ойлордо Баратбай эке мындай адамдар болот го. Эч кимге деле кол кагылбайт, чын жүрөктөн иштер жасай берет го. Деген Баратбай аке, Мамет аке, Кеңешбай аке, Кудайдын куттуу күнү гүлгө суу ичат да. Аму күн ызыкта тердеп, сууну көтөрүп ар жерден. Анан ошону кылганын көрүпчү. Рахмат дейсиң да просточу. Анткени азан кылдык, арттар суу болуп кетти. Анан ошон үчүн күндө жасашат, бирок эч ким деле аны мындай билбейт деле да ошонучу. Анан негизи эле адамдар бар го мындай. Эч кимге эле кол кагылбай, чын жүрөктөн иштер жасай беретчи. Ошондой адамдардан Алла ыраазы болсун. Бирге алабыз да. Анан айтайын деген нерсе, ар биринин өзүнүн тушунда гүлдөр турду эми. Ошо гүлдөр ачылып, сонун болуп турса, өзүлөрү деле мындай көңүлү тоок болот го, көргөн сайын жүрөктөрү кубанып. Анан ошону бир куюп коюшса, өзү куурап турган гүлдөрдү көрүп деле мындай. Гүл кууруп атат деп бир мындай куюп коюшса Баратбай эке. Кирип чыгып менен эрмек болот го. Алардын эшин алына болгон үчүн жакында биз деген айыл өкмөттөн келип жана көчөнү полный кыдырып куйгандан көрө алар күндө кирип чыгып куюп коюшса. Область боюнча мындай нерсе жок негизичи. 2020-жылы тигилди беле? Ошондой экен убагында тигилген бул. Анан былтыр да ошентип курап калган болчу. Былтыр да мындай көчөттөр жакшы болбой калыптыр. Эмне болуп эмне болуп курап калган ушул. Жакшы эстеп алды. Быйыл да куюп аткандардын эшин алында сонун болуп эле ачып турат да, негизи бир 3-4 жерден көрдүк а Баратбай эке. Куюп аткандар окшошулар мындай сонун. Көпчүлүгү мындай кээ бир араларында гүлдөр суу жетпей курай баштаптыр да, ошон үчүн сураны эч. Гүлдөргө суу куйгансыздар. Ошо бул да күн да эстелик болсун. Баратбай эке.